Bölümge alıp, mamleket alıp durgan ersinde gelgende. Minça milyon elder төлөбөйт. Ардыгын эле биз айтады. Ойлонуң ушул жерди казыйт, сордура албайт, жабат, казыйт, сордура албайт, жабат да. Мында чогулгандар Жалал-Абад шаарынын так ортосундагы Нефтяник жана Могол көчөсүнүн тургундары. Жергиликтүүлөр бир топ жылдардан бери кыйын абалда жашап келишүүдө. Анткени алар жашаган турак үйлөрдө канализация тутуму жок. Үйлөр септиктерге туташтырылгандыктан күн алыс саркынды сууга толуп турат. Мындан улам жашоочулар ажатканага да сыртка чыгарын айтышат. Жергиликтүү бийлик маселени чечүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айтканы менен андан майнап чыкпай келүүдө. Бизге канализация керек. Кичинекей унитазды коюп, спокойно, чтоб жить, потому что не десем, бизге окшогондор үй ала албайт. Бизге кредит бербейт, биз өкмөттүн ишинде эмеспиз. И сата албайбыз аны, потому что это корпус. Үй алып кредит алайлы десек, даже кредит бербейт бул корпустаргачы. Нам хотя бы жить нужно где-то. Мы еще будем 10 лет жить или 20 или всю жизнь. Нам нужна красивая канализация. Бир канча жылдан бери шаардык мэрияга даттанып келишет. Жыйынтык болбогондуктан 7 канал аркылуу президентке кайрылуу жасоону туура көрүшкөн. Жергиликтүүлөр жашаган аймакта балдар ойноочу аянтча да жок. Ошол жердеги прокуратуранын күйүп кеткен эски жараксыз имаратын берсе жашоочулар каражат чогултуп өздөрү эле аянтча куруп аларын айтышат. Бизге могул жерде прокуратуранын мондай жеринде мурда Бакиевтердин жери бар. Ошол жерден бир 10 соток эле жер берсе, ушуларга биз жанагы отура турган скамейкасынан баштап балдар ойной турган эмесин өз күчүбүз менен куруп алат элек ушул нерсеничи. Ушу эмеден пайдаланып мен ушу кайрылат элем Садыр Нуркожоевичке, Камчы Кыдыршаевичке. Мына биз ушу убакка чейин неме болбогон, эми эки киши жети дуанда эмне болуп атканын билбейт да аларчы. Биздин үнүбүз жетип, биз ошолорго жардам берип, ушундай нерселерди көйгөйлүү нерселерди айтсак, ошолорго жетсе. 250дөн ашык кожолук бар Могол Нефтяник көчөлөрү шаарга караганы менен жолдору да жараксыз абалда. Бул боюнча да тиешелүү кызматтарга кайрылып, жоо ала албай келишет. Андыктан тургундар өздөрүн Жалал-Абад шаарынын өгөйлөнгөн аймагындагы жашоочуларыбыз деп эсептешет. Эки көйгөй бар. Биздин балдардын бир ойной турган спорт площадка жок да бизде. Мурун мына коронун ичине кирип, мурун геолог разведка болгон, мына прокуратурага турган жер. Бу жерде 1 гектардан ашык жер болуш керек, 1,5 гектарда. Булар ушуну элешип алдагын биягында тозуп алды, биягында тозуп алды, көрөсүңөр көп жер. Анан котельный куруп алган. Шаар бийлиги аталган көчөлөрдү жеринен көрүп келишкенин, канализация боюнча өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын 2-фаза жумуштары жүрүп жатканын билдирет. Жумуштар толук аягына чыкса саркындуу суу маселелери чечилет. Ал эми жарандар сурап жаткан прокуратуранын жараксыз имараты шаар бийлигинин балансында эмес экенин айтышат. Нефтяник Могол көчөсү боюнча туура суроо бердиңиз. Бул жердин жашоочулары бизге бир нече жолу кат менен дагы кайрылышкан, бирок биз баарын комиссия түзүп барып жеринде таанышканбыз. Ал жерлер боюнча жашоочуларга берген сунушу бизге кат менен кайрылганда, эгерде ал жерде ушундай эле шашылыш болсо, биз аларга сунуш бергенбиз. Шаардык кеңештин токтомунун негизинде ушундай жобо иштелип чыккан, мэрия тараптан жобо иштелип чыккан. 70% эгерде шаарыбыздын жашоочулары 70% акча каражатын беришсе, жергиликтүү бюджеттен 30%-ын которуп берип, ошонун негизинде биз ошол көчөлөрдү жасап бергенге мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бүгүнкү күндө шаардын борбордук көчөлөрүнө канализация орнотуу иштери планга киргизилген. Ал үчүн жергиликтүү бийлик 8 миллион евро акча каражатын бөлүп берген. Бул суммага калаадагы Тыныстанов жана Курманбек сыяктуу бир нече көчөлөргө канализация киргизилет. Аткаруу бийлиги буга чейин бир нече жолу редакцияга кайрылган жашоочуларга канализация маселесин биргеликте чечүүнү сунушташкан. Нуриза Хамракулова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.